Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Кесиптештерим даярдаган жаңылыктар менен мен Тимур Владислав тааныштырам. Алгач чыгарылыштан кыскача. Бийлик мамлекеттик массалык маалымат каражаттары аркылуу Атамекен партиясынын мүчөлөрүн бир беткей каралоого өттү. Кара Балта шаарынын мэрин шайлоо үзгүлтүккө учурады. Шаардык кеңештин сессиясы форумду чогулталган жок. 2016 жылкы туристтик сезон болгон жок. Бул тууралуу экономика министри Арзыбек Кожоешов өкмөт жыйынында билдирди. Эртең Атамекен фракциясынын лидери маалымат жыйын берет. Бүрсүгүнү Белизгейт маселеси парламент жыйынында көтөрүлөт. Ошондой эле жактоочу Улан Жумаков бул жерде эч кандай кылмыштын курамы жок экендигин билдирди. Мына ушул маалыматтардын бардыгы төрөгадан кийин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Аида Саляновага чакыруу келди. Эл өкүлүнүн айтымында бул чукул убакта келген чакыруу коркутуу үркүтүү максатында болушу мүмкүн. Аида Салянова буга чейин Мегакомдун улутташтырылбаган акциясын мамлекетке кайтарууда салымы чоң экенин, эми аны бийлик бул иш боюнча каралап, Кудайдан да коркпой жатканын айткан. Мен айтып коюм келет. Башкы прокуратурага келгенде Мегакомдун 51% боюнча рейдердик захват болгон деген тергөө жыйынтыктар бар болчу. Бул керек болсо сотко өткөн. Бир нече кийин соттун чечимдери, гражданский мүнөздөгү чечимдери кабыл алынган. Прокуратура демилгечи болуп, ошол сотторго кайрылып, ал чечимдерди бузуп, аягында ошо 50%-ти конфискация кылып, мамлекетке алып келген. Муну прокуратура кылган. Ошо кезде мен жетекчи болчумун. Айтып койгум келет. Менин эмгегим чоң. Мактанганды жакшы көрбөйм негизи. Бирок мына айтылып атат. Ана ушундай кылып чыгып аткандан кийин айтып койгонго мажбурмун. Билбейм, башка кишинин кандай эмгеги болот, бирок менин эмгегим ошол 51%-ти кайра мамлекетке алып келүү боюнча менин эмгегим чоң. А бүгүн уялбай, Кудайдан да коркпой, Авирден да коркпой ушундай маалыматты таратып атышат. Ал эми Мегаком уюлдук оператору март айында 3-чү рет сатыкка коюлуп жатат. Буга чейин 2 жолу өтпөй калган. Бийлик компаниянын айланасына чуу жаратып, эми сатыкка коюу менен эмнени максат кылып жатат белгисиз. Адеп жана маданият жылында жалган маалымат таратуу бийликтин идеологиясынын бир бөлүгүнө айланды. Белизгейт операциясы картадан салынган үйгө иптенип күбүлүп түшкөн соң, айласы кеткен операциянын уюштуруучулары коомдук канал аркылуу оппозициячыл депутаттарды каралоого киришти. Ал эми аларга маек бергендер учурда чоң суммадагы акчаларды уурдап, түрмөгө отуруп чыккандар. Атамекен партиясынын мүчөлөрү жакында Белиз өлкөсүнөн расмий документтер келет деген маалымат тараткандан бери Белизгейт операциясынын уюштуруучуларынын тынчы кетти. Улуттук коопсуздук комитети билдирүү таратып, бирок ал жерде иш башкы прокуратурага өткөрүлүп берилди дегенден башка бир дагы жаңы маалымат жок. Анан айласы кеткендер эмне кыларын билбей, баягы көнгөн адатына салып, коомдук канал аркылуу каралоого киришти. Мародеры и кураторы Генпрокуратуры в одночасье превратились в состоятельных особ. 20 мүнөттөн ашык көрсөтүүнүн аты журналисттик иликтөө деп аталат экен. Facebook колдонуучуларынын айтымында көрсөтүүнү мынтип атоого тилиң дагы бурулбайт. Себеби иликтөө эмес эле бир беткей каралоо деп атап койсо жарашып калчудай. Ал эми маек бергендердин бири көз боемочулук менен көпчүлүккө белгилүү Раушан Айткулова, мурдагы аты Раушан Рыкунова, анда мурдагы аты Роза Качиева болгон. Мынтип атын кайра-кайра өзгөртө бергени анын үстүнөн кайра-кайра козголгон кылмыш ишине байланыштуу. Акыркы жолу Мегаком компаниясынан 30 миллион сом алып чыгып кеткен деп айыпталып, күнөөсү далилденип, түрмөдөн жакында эле чыкты. Мына ушундан улам бийлик КТР аркылуу оппоненттерин каралаш үчүн кылмышкерлерди деле колдоно бере турганын билсек болот. Где киллеры Атамбаева? Где ваша служба безопасности? Давайте, выходите! Стреляйте в народ, как вы убили Джургалбека Сурабалдиева! Вчера Омурбек Суаналиев сказал о том, что лично посадил этого Эркина Мамбеталиева за решетку. И в 2005 году Атамбаев его вытащил. Его второй раз посадили и опять после этого киллера. Вы думаете, они вас спасут? Раушан Айткулова мурдагы маектеринде азыркы бийликте Атамбаевди каралап сүйлөгөн. Азыр болсо башкача сүйлөп калыптыр. Демек атайын кызмат жазасын аягына чейин өтөп бүтө элек айымды илинчекке илип алышкан. Один из свидетелей, который был использован в этом репортаже,
КТРК даярдаган көрсөтүүдө сүйлөгөн адамдардын бири эсимден чыкпаса 2011-жылы Кенен маек берип $1,5 миллион пара бергенин айткан. Бул видео азыр деле YouTube'да жана башка сайттарда жүрөт. Ошондо пара алган деп айрым соттордун жана чиновниктердин аты да каталып кеткен. Анын айткандары иликтенип тергөөгө алынды беле? Укук коргоо органдары кандайдыр бир баа берип текшерди беле ошондо? Эгер текшерсе жыйынтыгы кандай болду эле? Вот вызывает вопросы. Экинчи респондент Атамекен партиясынын мурдагы мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов. Мегафон компаниясы Өмүрбек Текебаевга $1 миллион бермек деген жалган маалымат таратып, сотто ал айтканын далилдей албай, 100 000 сом айыпка жыгылган. Бул тууралуу соттун өкүмү дагы бар. Бирок КТР аркылуу жайында жазылып, ошондон бери интернетте жүргөн видеосун көргөзүп жатышат. Один из свидетелей, насколько я знаю, даже в Ал эми суде... көрсөтүүдө мегафон тууралуу сүйлөгөн дагы бир респондент ушул айткан сөзү калп болуп чыгып далилдей албай 100 000 сом айып төлөгөн. Атамекен партиясынын лидери соттун өкүмүн дагы көргөзгөн. Анан эмнеге ошол жалган деген видеону КТРК колдонуп жатканы дагы түшүнүксүз. Мне непонятно. КТРК каралап, мародер саясатчылар деп ачык эле айтып жаткан Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова алардын деңгээлине түшүп актанбайм дейт. Бул тууралуу депутат айым Фейсбуктагы баракчасына төмөнкүдөгүдөй жазды. Калп жалган нерселерди мамлекеттин идеологиясынын бир бөлүгү кылып оппоненттери менен күрөшүүгө курал катары пайдалануу саясий террор деп аталат. Бийликтин негизги максаты элди коркунучта кармоо болуп жатат. Азыркы система экономикалык реформаларда элди бириктире турчу идеяларды сунуштай албай калды. Мактана турчу жалгыз нерсе коррупцияга каршы жарыяланган күрөш болчу. Анын аягы дагы тар чөйрөдөгү адамдардын интригасы менен аяктады. Бийликтегилердин ишенимсиздиги, саткын мүнөздүү саясатчылар мамлекет үчүн маанилүү нерседен өзүнүн убактылуу кызыкчылыгын жогору койгондугу биздин ички саясатыбызды аныктап жатат. Укук коргоо органдары бийликке каршы чыккандардын артынан түшүү менен чыныгы коррупционерлерге кайрадан бизди күнөөлөгөнгө шарт түзүп жатат. Ушундай жагымсыз нерсенин бардыгын бийлик өзү жарыялаган адеп жылында кылып жатат. Интернет жана социалдык желелердин заманында эл мурдагыга караганда көп нерседен кабардар болуп калды. Демек коомдук канал даярдаган мындай материалдардын бардыгына эл ишене беришпейт. Тескерисинче кыжырданып жатканын интернет колдонуучулардын жана Бишкек шаарынын тургундарынын пикиринен байкаса болот. Бул каралаган туура эмес. Бул туура эмес. Бул чоңдордун баягы бийлик башында тургандардын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып гана каралап атат. КТР ошондой материяга карап атканда мен ага тескери карайм. Баардык жерде чындык болбосо ал бузулат. Мен өзүм чындыкты сүйгөн адаммын да. Анан ошон үчүн мен көп учур ошо КТРди берем. Бирок кээ бир жанагы фактлар кайталанып кеткен аябай өзүм бүлөк болом да. Мен бул КТРди өзү көрүшкө деле уже немем калбады, менин кызыкчылыгы калбады. Себеби болбогон нерселерди болду деп да берип атат. Болгон нерсени кыскартып жакшы жагын көрсөтүп, мындай бийликтин бир кылган жаман жагын эч качан туура көрсөтпөйт да. Чындык жеңет, ак ийилет, бирок сынбайт дегендей бардык жерде чындык жакшы. Коомдук канал бул салык төлөөчүлөрдүн эсебинен күн көрөт. Демек бийликтин сөзүн сүйлөбөй, ошол салык төлөгөн элдин үнүн жеткириш керек болчу. Бирок КТРК мурдагы кара жашыга тыккан тас кейпин кийип, бийликти мактап эле тим болбой, анын оппоненттерин байма-бай каралаганга өттү. Бир дагы фактысы, документи жок, экинчи тараптын пикири жок, бир беткей жасалган материалдарды буйрутма деп коет. Демек ар дайым баймын деген сөздү оозунан түшүрбөгөн Алмазбек Атамбаев элдин эсебинен чыгып жаткан эфирди өз кызыкчылыгы үчүн колдонбош керек. Эфирге чыккан буйрутма материалдарга өзүнчө акча төлөнүп, экрандын бир бурчуна Абдилсегизбаевдин же башка бирөөнүн буйрутмасы менен жазалды деп жазылышы керек дешет социалдык түйүндүн колдонуучулары. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Телеманов, Сентябрь. Массалык маалымат каражаттарында жогорку кеңештин мурдагы атамекенчи депутаты Өмүрбек Абдрахманов эмне үчүн фракция башчысы Өмүрбек Текебаевга өч болуп, ага каршы пикирлерди айтып жүргөндүгүн көпчүлүк билбей таңданып жүрүшөт. Мындан улам Сентябрь телеканалы анын башка себептерин айтып берет. Акыркы күндөрү мамлекеттин акчасына өз карачатыңдай мамиле кылып, сарамжалды бол деген кепти көпчүлүк депутаттар айтып жүрүшөт. Мындай талап жөн гана чыга калган эмес. Анткени шылуундук менен байлык таап, өз капчыгын мамлекеттин эсебинен толтурган чиновниктердин айрымдары коомчулук үчүн белгилүү болсо көбүнүн кыңыр иштери жашырылып жүрөт. Бийлик мурда соттолгондорду же болбосо кылмыш иши козголуп, кайра токтотулган жарандарды саясий каралуунун механизмдери катары пайдаланууда. Айта кетсек, экс-депутат Өмүрбек Абдрахмановдордун үй бүлөсү эмерек сатып күн көрүшөт. Алардын Борбор калаанын дал ортосунда мебель дүкөнү бар экендиги баарына белгилүү. Эмерек бизнесинде үйрөнгөн адатын Өмүрбек Абдрахманов
депутат болгондо да көрсөтүптүр. Анткени 2011-жылы 1.060.100 сомго итальянский деп жогорку кеңешке диван сатат. Азыр ал диван жогорку кеңештин 7-кабатында бырышып, тантыгы кетип, жыртылган абалда турат. Көрсө ал эмерек Италияныкы эмес эле Кытайдын диваны экендигин эсептөө палатасы изилдеп чыгып, баасы 150 миңге жетпей тургандыгын такташат. Дал ошол кыңыр иш боюнча экс-депутат Өмүрбек Абдрахмановдун аялы Бейиш Айдекеевага кылмыш иши козголот. Мындай жоругунан кийин Атамекен фракциясы Өмүрбек Абдрахмановду уят кылдың деп партиянын тизмесинен чыгарат. Ошол окуядан кийин Абдрахманов Текебаевга өч болуп, ар кандай массалык маалымат каражаттарынан жамандап жүрөт. Текебаев пригласил ко мне. Там сидел в кабинете. Дал ошол козголгон кылмыш иши арадан 6 жыл өтсө да же жабылбай, же аягына чыкпай келүүдө. Себеби бийлик ошол иш аркылуу Абдрахмановду Атамекенге каршы тукуруп келет. Мындан улам бир диван менен Абдрахманов өз принцибинен кайтып, саясаттын курмандыгы болуп келери айтпаса да айкын болуп калды. Баса 2010-жылы революцияда өлкө казынасы таланып, Кыргызстан кыйын кырдаалда турганда 150 миң сомго жетпеген диванды миллиондон ашык акчага баалап, шылуундук менен мамлекеттин, элдин акчасына кол салган Өмүрбек Абдрахмановдун репутациясына коомчулук өзү баа берер. Жергиликтүү кеңештин депутаттары шайланганы менен айрым шаарлардын иши ушул күнгө чейин баштала элек. Буга бийликчил партиялардын коалицияга кирбей калышы жана кызматталашуусу себеп болууда. Анткени кээ бир аймактарда аз добуш алган КСДП башка партиялардын иштөөсүнө жолтоо болуп жаткандыгын коомчулук айтууда. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Ызы чуусу бүтпөгөн айрым шаарларда азыркыга чейин мэр шайланбай, шаардык бюджет бекитилбей келет. Алсак Жалал Абад шаардык кеңешинин алгачкы отуруму өтүп, Өнүгүү прогресс, Республика Ата журт жана Ата журт фракциялары коалиция түзүшкөн. Отурум мыйзамсыз өткөнүн билдирип, жыйынга атайын катышпай койгон КСДП жана Кыргызстан фракциялары сотко кайрылган. Ошол эле кезде КСДП мэрликти бизге бересиңер деп талап койгон. Мэрликти бергиле деп суранатсыздар да, мындай суратсыздар. Себеби талап койгон. Ошо ишкананын жетекчилерин ала бергиле. Но только бизге мэрликти биздин адамга бергиле. Жардамчылары дагы ушул сиздерден, СДПдан, а? Хотя бы бирөөсүн деп атабыз. Бир орун басары менен мэрди, анан бир орун басарын бизге бергиле. Бирок сот алгачкы отурумду мыйзамдуу деп тапкан менен коалициядан Республика Ата журт фракциясы чыгып кетти. Учурда биримдик коалициясы ыдырап, шаардык кеңеш тарап кетүү коркунучунда турат. Шаарда бүгүнкү күндө 2017-ге коюлган план иштери аткарылбай жатат. Бирөөсүнө мэр керек болгон болсо, бирөөсүнө төрага керек болгон болсо, кызмат керек болсо, бизге кызмат сурабайбыз. Бизге мэрдин деле кереги жок, төраганын деле кереги жок. Ал эми мындай саясий оюндар Кара Балта шаарында да орун алган. Анткени шаардыктардын колдоосуна татыган Жаңы шаар партиясын борбордук шайлоо комиссиясы мандаттарын башка фракцияларга бөлүп берген. Коомчулукта бул партияны шаардык кеңештен четтетүүнүн артында КСДП тураарын талкуулашууда. Бирок партиянын өкүлү Тилек Нааматбеков чындык эртеби кечпи белгилүү болоруна ишенет. Эми Тилекке каршы ушундай болуп кетти. Убакыты келгенде айтам баарын, кандай болгонун, ким кандай буга салым кошконун убакыты келсин. Бүгүнкү күндө мыйзамдын акыйкаттыгына ишениш кыйын болуп атат. Бирок эми чоң партиянын бир тараптуу мыйзамсыз алыш бул өтө чоң суроону туутат болуш керек. КСДП фракциясы жыйынга катышпай коюп, шаардык бийликтин жумушун үзгүлтүккө учураткан факт таласта да катталды. Ушуга улай Бишкек шаарынын мэрин тандоодо КСДП тарабынан көрсөтүлгөн Албек Ибраимовду колдоп митинг өттү. Буга чейин стабилдүүлүктү, тынчтыкты камсыздоо керектигин сай медиреген бийлик баш каланын мэрлигин колдон чыгарбоо үчүн жаңырган жылдагы митингдер сезонун ачып берди. Айрым саясий серепчилер шаардык кеңештеги орун алган КСДПнын басым көрсөтүүсү элдик толкундоолорго алып келиши мүмкүн дешет. Бул өтө жаман прецедент. Эгерде ушундай чатактар улана берсе, эл иренжийт, өзгөчө мына жергиликтүү шайлоолордон иренжип, ишенбечиликтер пайда болот. Анан эгерде абал өтө курчуп кетсе, анда кандай гана күчтөр болбосун, эл ээрчип кетиши мүмкүн да. Мындайча айтканда, бул
процесстер революциялык маанайды да жаратып коюшу мүмкүн да. 100 миңдеген калкы бар шаардын келечегинен да кызмат КСДП үчүн башкы орунда экенин көрсөттү. Андыктан коомчулуктун бийликтин партиясына болгон ишеними сууп бараткандай. Кара Балта шаарынын мэрин шайлоо үзгүлтүккө учурады. Шаардык кеңештин сессиясы кворумду чогулталган жок. Сессияга 19 депутат катышкан. Ал эми отурумга Элеман жана Кыргызстан партияларынын депутаттары келген эмес. Алар өз кадамын Данияр Шабдановдун кайрадан мэр болушуна каршы экени менен түшүндүрүшкөн. Данияр Шабданов кайрадан мэр болбошу үчүн 13 депутат мандатын садага чабууга даяр. АКШдан билдиришкендей, шаардык кеңеш экинчи жолу дагы сессияга чогула албай, мэр шайланбай калса, таркатылып, жаңы шайлоо жарыяланат. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаарынын мэрин шайлоодогу протоколдорду жыйынында бекитти. БШК төрайымы шайлоо эч кандай мыйзам бузуусуз өткөнүн бекемдеди. Бирок Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев шайлоо мыйзам бузуу менен өткөндүгүн билдирип, жыйынтыгын тааныбастыгын билдирген. Кызыл Кыя шаарында КСДП фракциясы сунуштаган Эрмекбай Топчубаев мэр болуп шайланды. Республика ата журт көрсөткөн Жыргал Калматов отулуп калды. Жабык добуш берүү 30 январда өттү. 31 депутаттын 17си Топчубаевди, 14-ü Калматовду колдоду. Кызыл Кыя шаардык кеңешинде КСДП, Республика ата журт, Бир бол, Өнүгүү Прогресс жана Кыргызстан фракциялары бар. Алы Карашев КСДП фракциясынан жогорку кеңешке депутат болуп келди. Тийиштүү чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн 30 январда чыгарды. Карашев депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда тапшырган Нурмухаммед Баяхуновдун ордуна отурат. Баяхунов 2016 жылдын 31 октябрында Мээрбек Мискенбаевдин ордуна келген эле. Ал өз арызы менен мандатты тапшырганы кабарланды. Алы Карашев буга чейин президенттик аппараттын жетекчи орун басары болгон. Өнүгүү Прогресс фракциясынын жыйынында капиталдык салымдар беренесинин аткарылышы жана 2017 жылдагы долбоору каралган. Ал Эликулүү Зиядин Жамалдинов тарабынан жиликтенип чыккан. Депутаттын айтымында социалдык объектилер ар кандай көлөмдөгү каражатка салынып жатат. Бирок сыйымдуулугу бирдей. Фракция отурумунда мамлекеттин акчасына аяр мамиле жасалбай, курумчулукка жол берилип жатканы факт түрүндө келтирилди, дейт кабарчыбыз. Школа Жусупбеков атындагы Бостон айылында экен. Төрткөл айлы өкмөтү Өзгөн районунда 275 орундук 90 000 сомдук. Бул бир гана чети. Мындай ар кандай наркка бааланып салынып жаткан бирдей орунга эсептелген имараттардын тизмеси ат чабым. Наркы ар башка болгону аз келгенсип сапаты дагы көңүл жылтарлык эмес. Айрымдары колдонууга берилгенден жыл айланбай эле кайра оңдоого муктаж. Алардын катарында Кочкор районунун Акжар айылында салынган мектеп бар экенин Мирлан Бакиров белгилеп өттү. Айтымында ал курулуп бүткөндөн кийин 2 жылдан соң керектен чыгып калганда кайра салууга туура келген. Депутат мындан башка да дал ушундай тагдырга туш болгон социалдык имараттар бар экенин айтат. Азаттыктан передача чыгып көрсөтүп атат. 2 мектеп аз уже жараксыз, жаңы 2 жыл болгон аларда. Ноокат районунда бир мектеп, Ат башында бир мектеп. Сапат 0. Исхак Саматовичтин сунушуна кошулам, мен ушул фракциянын чечими менен биз жогорку кеңеш кароосуна алып чыксак ушул маселени. Ал эми эл өкүлү Тынчтыкбек Шайназаров жер үйкен иштетүү жайы бөлгөн каражатты мектеп бала бакча курууга эмес, башка максатка колдонсок туура болмок беле деген сунушун киргизди. Жер үйдөн $100 миллион түштү. Бул биздин Кыргыздын кен байлыгын биз берип атабыз. Бирок ошол $100 миллион бир завод курсак болбой беле? $100 миллион билбейм, может бир 10 завод жакшы, бир 20 завод курулса, ошол заводдон бир чыккан продукциясын сыртка сатып, мына таможенный союзга кирдик. Ошол жерден пайдага ошол мектеп жолдорду курсак болбой беле деген бир суроого кандай жооп берет элем? Биз 15-жылы ушундай бир эме бергенбиз, предложение. Ушундай природный запастардын киреше жагы бюджет болсо, ошо инфраструктурный проекттер жөнөтөлү деген. Бирок биз билип коюшубуз керек, школдор да бул да инвестиция, основной фонддорду көп атат. Бул келечекте 10-15 жылдан кийин биздин обществобуз ошо образован болду деген ой максат менен да. Бирок сиз айткан туура. Отурумга катышып жаткан фракциянын Бишкек шаардык кеңешиндеги депутаттары дагы талкууга катышып, көйгөйлүү маселелерди алып чыгышты. Ленин районундагы 25-чи мектеп ремонтко деп жабылган, аварийный состояние деп турабы. Ошонун жабылганына мына 3 жылбы, 4 жыл болуп калды. Андан бери ал жерде бир да жылыш жок. Ал жерде 1000ден ашык окуучу ошол жердеги айланасындагы ар кайсы мектептерге барып окуп атышат.
Азыркы биздин маалыматтар боюнча ошол жердин маселеси ар кандай эми ушактар болуп атат, канчалык деңгээлде чындыгы бар экенин билбейбиз. Ал жерге жана бийиге таштуу үйлөр түшөт деген жер бар. Анын үстүнө ал жердин территориясы абдан чоң. Биринчи снос кылып жаңы сала баштаткан маселе койгон бизге жардам бергиле дейт. Научно-исследовательский институт тараптан бизден сейсмологиядан карап чыгып туруп, аны снос кылбай реконструкция алып туруп бүтүрсөкпү деген маселе болгон эң акыркы. Грантовый акчага дагы привлечение кылабыз деп даярдап аткан. Ошону болсо чечимин только мэрия тарап, анан кийин Бишкекский депутат, Бишкек кеңешинин депутаттары карап чыкса, жерлери болсо эч кимге кетпейт. Өнүгүү прогресс фракциясы мамлекеттин каражатын туура бөлүштүрүү үчүн жана башка чөнтөктөргө кетип жаткан акчаны кыскартуу максатында типтүү долбоор сунушун киргизген. Ал жүзөгө ашканы турат. Андай болгон шартта жолго майга кеткен каражаттан эле айырма болбосо, бардык социалдык объектилер бирдей өлчөмдөгү каражатка салына баштайт. Бирок ал дагы көзөмөлгө алынбай койбойт. 150 орунду, 275 орунду, 300 орунду. Ошол бааларын кандай койгонун да көрөбүз. Анан биз дагы көз карандысыз бир экспертке беребиз. Ошол негизинде анан салыштырабыз. Самара Акылбекова, Бекжан Камзаев, Сентябрь. 2016 жылкы туристтик сезон болгон жок. Бул тууралуу экономика министри Арзыбек Кожашев өкмөт жыйынында билдирди. 2016 жылы Кыргызстанга 110 000 турист келген. Бул 2015 жылкы көрсөткүчтөн 12% аз. Өкмөт буга географиялык жайгашуу жана аба ырайын күнөөлөп, эгерде экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну болбогондо мындан да аз болмогун айтты. Бирок жергиликтүү тургундар былтыркы ишке ашпай калган. Туристтик сезонго пландалбай курула баштаган жол себеп болгондугун. Андыктан быйылдагы туристтик сезон коркунучта тургандыгын билдирип келишет. Бұл бақытта өстөрчү болгону туризм тармагынын абалы начар болду. Ички дүң проекция болгон үлүшү 0,1%га көбөйгөн менен туризм тармагында негизги көп маселелер бар. Аба ырайын жана географиялык фактордун көз карандысы. Туристтик сезондун кыска болуш туристтик кызматтардын бааны жогору бойдон кармап турган мажбур болуп калат. 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча 110 000 гана чет өлкөлүк туристтер келип эс алды. КМШ мамлекет өлкөлөрүнө тышкары келген туристтердин телеону $41 миллион каражат түшсө, былтыркыга караганда 12%га аз болду. Эгер экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну болбогондо, абал будан дагы начар болот болчу. Өкмөт бизнес коомчулуктун пикирин угуп тыгыз иштеши керек. Мындай пикир Өнүгүү прогресс фракциясынын жыйынында эл өкүлдөрү тарабынан айтылган. Эскерте кетсек, өткөн аптада салык кодексинин жаңыланган варианты талкууга алынган эле. Анда кандай өзгөртүү, толуктоолор киргизилген жана ал өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө шарт түзө алабы? Кезектеги материалда. Өкмөт салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, коомдук талкууга койгон эле. Ал бир ай бою өкмөттүн сайтында илинип турат. Андан соң парламенттин кароосуна жөнөтүлөт. Кабардар болгон бизнес коомчулугунун өкүлдөрү долбоорду карап, талкуулап чыгууга убакыт керек экенин билдирип, Өнүгүү прогресс фракциясына кайрылган. Биз ушул бизнестердин өкүлдөрү менен 17 январда жана 23 январда бир топ уюмдун жетекчилери менен биз учурашып, алардын ойлорун мен угуп, анан кийин бир топ маселелер чыгып калды. Фракция лидери Бакыт Төрөбаевдин билдиришинче, салык кодексинин жаңы редакциясында бир катар мүчүлүштүктөр орун алган. Концепциясы жок экен. Экинчиси АРВ жок экен. Үчүнчүсү текшерүүлөрдүн жаңы түрлөрү пайда болуп атат. Отчеттордун көбөйүшү, текшерүүлөрдүн ыйгарым укуктарынын көтөрүлүшү, күчөтүлүшү жана патент системасын кыскартуу боюнча да маселе көтөрүлүп атат. Патент системасы жана бизнестерди ар кандай градацияларды бөлүү, кичи, орто, чоң градация бөлүп койду. Мындай оюн ачыктаган Бакыт Төрөбаев бюджетти толтуруу үчүн салык кодекси бизнесте иштеш керек эле дейт. Андыктан мунун өзү эле салык саясатынын туура эмес жүргүзүлүп жатканынан кабар берерин кошумчалады. Ал эми экономика министри өз кезегинде жаңыланган вариант тууралуу маалымат берип, долбоор эртең эле ишке кирет дегенден алыс экенин айтып, актанууга өттү. Салык кодексинин концепти өзгөргөн жок. Ал жакта эч кандай салыктын түрлөрү, сандары көйгөн жок. Албетте bu yerде анча-мынча техникалык ашыктыкка кеттир. Анан кийин ошону
2015 жылы жумушчу топ түзүлүп, 1 жылдан ашык ошо жумушчу топ иштеген. Салык кодексине 160тан ашык өзгөртүү киргизилген турат. Бул мезгил талабы дейт Арзбек Кожошов. Мисалы мурда Кыргызстан Евразияска мүчө эмес эле. Дагы ушул сыяктуу жагдайлар эске алынып жатыптыр. Бирок дагы деле кодексте бири-бирине карама-каршы келген жактар бар экенин эске салган эл өкүлү Исхак Масалиев көмүскө иш жүргүзгөндөрдү ооздуктоого өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Бул мыйзамды өтө ыкылдаттык менен карабасаңар, коомчулук ансыз деле акыбал жакшы эмес да. Төлөгөн кишиге, ишкерге салык көтөрүлөт, качып жүргөн төлөбөгөндөр ошондой качып жүрө берет да. Менимче көбүрөөк ушул көмүскө экономикага көңүл бурсаңыздар, андан кийин мына салык кодексин өзгөртөбүз же салык түрлөрүн өзгөртөбүз деген оюңар пайда болсун да. Ал арада жеке ишканаларды текшерүүгө алганда мыйзам бузуу фактылары аныкталбаса дагы, сол чөнтөккө акча жымыруу күч алганын депутат Алтынбек Жунус уулу билдирип чыкты. Ал дагы жетекчилерибизге беребиз деген шылтоо менен алынат экен. Эң мындай обоснованный сөзү, мен ушул жака уруксат алып атып, мен барып шефтериме беришим керек. Мен эчтеке таппай калсам, значит, мен начар текшердим сени деп, анан коомчулукта бул ар бир ишкерлердин нааразычылыгы көп болуп атат. Салык кодексине өзгөртүү толуктоо киргизүүгө аракет болгон менен бул тармакта эч кандай реформа байкалбай жатканын айткандар да болду. Буга өлкөнүн экономикасы алсырагандан алсырап бараткан эле негиз боло алат. Салык кодексинин жаңы редакциясы элдин бизнес коомчулугунун кызыкчылыгын көздөбөсө, тараптардын пикири камтылбаса болбой турганын баса белгилеген Бакыт Төрөбаев долбоор кайра артка чакыртылып алынсын деген жыйынтык чыгарылганын ачыктады. Кыргыз Республикасынын салык кодексинин долбоорун кайтарып алуу сунушталсын. Бизнес коомчулуктардын өкүлдөрү менен биргеликте жаңы салык кодексинин долбоорун иштеп чыгуу милдеттендирилсин. Республиканын бардык аймактарында жергиликтүү бизнес коомчулуктардын өкүлдөрүнө коомдук угууларды жана тегерек столдорду талкуу өткөрүү милдеттирилсин деп. Самара Акылбекова, Бекжан Камзаев, Сентябрь. Кыргызстанда банктардан насыя алып, бирок кайтарып бере албай калган жарандардын маселеси социалдык көйгөйгө айланууда. Насыя алуучулардын саны болжол менен 500 миңге чукулдайт. Акыркы учурда насыя алып, үй мүлкүнүн ажырагандардын саны өсүүдө. Мындан улам Атамекен парламенттик фракциясынын депутаты Алмамбек Шыкмаматов менчик укугун коргоого багытталган мыйзам долбоорун демилге кылууда. Мыйзам долбоорунун максаты насыя алуучулардын жана зайымчылдардын милдеттерин Конституцияга дал келтирүүгө багытталган. До 2009 года, вы знаете, в гражданском... Кезинде кадимкеле Алексей Елисеев Царийнин жетекчилеринин бири болуп турганда, жарандык кодекске киргизилген өзгөртүүлөрдүн автору болгон. Ага ылайык банктар күрөөгө коюлган мүлктү соттук териштирүүсүз эле алып коюшчу. Бирок ипотека менен күрөө өз табияттары боюнча кыйла айырмаланып турат. Насыя берүүдөн мурда банктар күрөөгө коюлчу мүлктү сотсуз эле алып коеру тууралуу келишим түзөт. Анын үстүнө банктар күрөөгө коюлган мүлктүн наркын такай төмөндөтүп көрсөтөт. Демек мүлк ээси өзүнө тийиштүү бөлүктөн мыйзамсыз ажырап калып жатпайбы? Калыстык болуш керек. То есть банк... Тажикстанда кар көчкүдөн улам 7 адам каза болду. Маалыматка ылайык 29-30 январдагы кар көчкүдөн улам Душанбе Худжанд автожолу жабылып 200дөй унаа жолдо калган. Учурда жарандарды кооптуу жерден алып кетүү үчүн атайын жумушчу топ түзүлдү. Окуя болгон жерден 800 адам, 50 жүк ташуучу жана 150 жеңил автоунаа эвакуацияланды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын жараксыз паспорт менен кесип өтүүгө аракет кылган тажик жаранын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы сурак кылууда. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы кабарлагандай, 29 январда Кызылбел автоунаа өткөрүү пунктунда кармалган 45 жаштагы жарандын паспортунда бир канча барак жок экени аныкталган. Чек арачылар тийиштүү документтерди толтургандан кийин аны атайын кызматка өткөрүп берген. Жайында балыкчы шаарына жакын жерден 5 жашар уулунун көзүнчө келинди зордуктаган кылмышкердин жеңил жаза алып калгандыгына байланыштуу сотторго каршы интернет митинг өткөрүү башталды. Мындай демилге менен Асол Молдохматова чыкты. Кылмышкер мыйзамда каралган 10-15 жылдан чейинки кесилүүнүн ордуна 3 жылга камалган. Өзгөн районунда өткөн 2016 жылы 5575 наристе төрөлсө, анын 22-си мүмкүнчүлүгү чектелип жарык дүйнөгө келген. Ал эми жалпы 68 мыркай каза тапкан. Иликтөөлөргө ылайык аталган райондо эне менен баланын өлүмү көп катталууда. Анын себептерин дарыгерлер жашы жетпей баш кошкон жубайлардын кесипети жана туугандар менен туугандардын үйлөнүүсүнөн болуп жатканын мисал келтиришүүдө. Райондун борбору Өзгөн шаарында туугандардын некеге туруусу дагы деле уланууда. Аталган аймактагы абал менен Талгат Бакиев таанышып кайткан.
Өзгөндө мүмкүнчүлүгү чектелген балдар көп төрөлүүдө. Буга туугандар арасындагы бир никеге туруу себеп болууда. Бул көйгөй бир топ жылдардан бери көтөрүлүп келгени менен жыйынтык бербей келет. Акыркы 2 жылда райондо түшүндүрүү иштери күчөй баштады. Өзгөн шаарыбыздын ичинде ушу тууган уруктардын алыс кетпей бири менен бири үйлөнүп, анан ошондон ушу тубаса майып баланы төрөлүш деп калат. Эми мен азыр факт менен паланча же паланча деп айтыштан алысыраакмын, себеби дегенде мындай нерсе баарыбызга көз карашыбыз боюнча туура эле болот дейбиз. Ардын медиасы менен бирге бүгүнкү күндө эле эмес, буга чейин да иштеп атканыбызда дайыма түшүндүрүп келебиз. Мисалы, женсоветтер иштейт, коомдук уюмдар, аксакалдар кеңештери иштейт. Мына ошондо шаардык кеңештин айылдары дагы көбүнчө айтып калышат да, жаш үйлөнбөш керек, абайлагыла, туугандарга үйлөнбөш керек деген жыйындарыбызды молдолор менен бирге, квартком комитеттер менен бирге көп жолу өткөрүп келдик. Түшүндүрүү иштерибиз жакшы кетип атат. Адистердин билдирүүсүндө ымыркайлардын өлүмү төрөт учурунда чарчаганга караганда үй шартына өткөндө энелердин кароосунун начардыгынан каза болгондор көп. Анткени жаш эне болуп алып баланы торултууга чамасы жетпей, акырында өлүм менен аяктаган учурлар кездеше баштады. Өспүрүмдөрдүн астында эрте турмуш курганынан кесепетинен болуп атат. Анын ичинен туугандар арасында да баш кошуу болгонуна байланыштуу ушундай иштер болуп атат бизде. Бул ишти биз чегит коюш үчүн аябай көп иштерди аткардык. Бунун ичинден основной ишибиз бул 2 жылдан мурун баштап неме кылганбыз, мониторинг өткөрүп, азыркы күндө биз 12 жаштан 49 жашка чейин женщин фертильного возраста ошолордун арасында түшүндүрүү иштерин апарып атабыз. Бир туугандар бири менен баш кошкондо, эми биринчи поколенияда бул балдар нормально төрөсө, кийинки поколенияда баары тубаса майыптарга же наследственный патологиялар алып келиши мүмкүн. Жыш жайгашкан Өзгөн шаарында көп улуттуу эл жашайт. Ошондуктан айрым жарандардын туугандар арасындагы баш кошуулары күн санап арбып баратат. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, коомдук угуулар өткөрүлдү. Бирок ага карабастан терс көрүнүштөр токтобой жатат. Ал эми Өзгөн шаарындагы аймактык оорукананын төрөт бөлүмүндө өткөн жылдарга салыштырмалуу жаш үйлөнгөндөр жана туугандар арасындагы никеге туруулардын жыйынтыгында мүмкүнчүлүгү чектелип 10 бала төрөлсө, 22 наресте көз жумду. 2016 жылдын эсебинен балдардын өлүмү боюнча 22 бала мерт болду. Ошол балдардын ичинен анализ кылып көргөндө көбүнчө ошол майыптык менен төрөлгөн балдардын саны көбүрөөк болуп атат да. Ошол төрөлгөн балдардын ичинен 10 бала майыптык менен төрөлдү. Анын ичинен 4 баланыкы жүрөк майыбы менен төрөлүп атат да. Эми анализдеп келгенде булардын негизги себептери болуп, бул азыр миграция көп болгон үчүн инфекция биринчи орунда турат. Экинчи орунда көбүнчө ошол эже-сиңдилер куда болушуп, кызын бергендер, агасы карындашына бергендер көп. Бул биз Өзгөн шаарында, именно шаардын ичинде мындай случайлар көп да. Аталган райондо 2015 жылы 60, ал эми 2016 жылы 68 бала чарчаган. Энелердин өлүмү болсо төрөтканада катталган эмес. Талгат Бакиев, Алмек Рапшанбек уулу, Сентябрь, Өзгөн. Кыргызстанда мектеп директорларына окуучуларды кароосуз калтырууга, таратып жиберүүгө, сабак учурунда ар кандай нөөмөткө коюуга жана формасыз келген учурда киргизбей коюуга тыюу салынды. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинин ата-энелер жана окуучулар менен иштешүү адебин күчөтүү усулунда айтылат. Ошондой эле мектептердин директорлоруна окуучулардын үйгө кеч келүү темасында ата-энелер чогулушун өткөрүү. Ата-энелер комитетинин жоопкерчилиги менен окуучулардын класстан сырткары даярдыгын күчөтүү айтылган. Кыргызстанда жаштар китеп окубайт. Чыңгыз Айтматов ким болгон деген суроого куудул болгон дешсе, Саякбай Каралаев тууралуу өмүр уккан эмес. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Мамбеков бүгүн билдирди. Ал социалдык тармактар чума сыяктуу болуп калды. Жаштар күнү түнү телефон шыкалайт, китеп окубайт, жакшы кино көрбөйт деп нааразычылыгын айтты. Түркия президенти Реджеп Тайып Эрдоган быйыл Кыргызстанга келиш мүмкүн. Кыргызстандын элчиси Ибрагим Жоносов Эрдогандын башкы кеңешчиси Ялчын Топту менен 27 январда жолугушуп, ушул маселени талкуулашты. Элчи Жунусов билдиргендей, быйыл Кыргызстанда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүү пландалууда. Ошонун алкагында Эрдогандын Бишкекке келиши күтүлүп жатат. Азырынча так датасы анык эмес. Дача суудагы кырсыктан жабыркагандарга гуманитардык жардам дагы деле уланууда. Орусиянын Красноярск, Томск, Оренбург, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск аймактарында эмгектенген кыргыз мигранттар авиакырсыктан каза болгондордун жакындарына акчалай жардам беришти.
Мында жалпысынан 700 000 сомдон ашуун акча чогулган. Өлкөбүздөгү кайгылуу окуяда көз жумган жердештерибиздин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бөтөн жерде жүрсөк дагы жүрөгүбүз кыргыз деп согот дейт Орусия конгрессинин Кыргызстандагы өкүлү Маматкадыр Исмаилов. Жакында Москва шаарынан дагы 1 миллион сомдон ашуун каражат келерин ыктыярчылар кошумчалашты. Россиядагы жердештерибиз кыргыздар, Россиянын жарандыгын алган кыргыздарыбыз ушул авиа кырсыктан жабыр тарткандардыкка кайдыгер Карабастанга жардам берели деп чечишип, бүгүнкү күнгө чейин да берип аттык. Бүгүн эми 5 регионду топтоп акчалай жардам алып келишти. Красноярский крайдан, Ханты-Мансийский автономный областынын Сургут шаарынан. Февралдан тарта күйүүчү май 2 сомго чейин арзандашы ыктымал. Бирдей темир жол тарифтеринин колдонулушунан улам февраль айы ичи күйүүчү майдын баасы 2 сом 50 тыйынга чейин арзандашы күтүлүп жатканын өкмөт аппаратынын экономика жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы Николай Чуйков өкмөттүн жыйынында билдирди. Маалыматка ылайык 2017 жылдын башында Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы 2 айга жеткидей күйүүчү майдын запасын камдап алышкан. Алматыда 29 февральда бүткүл дүйнөлүк кышкы универсиада башталды. Мелдештер 8 февральга чейин уланат. 57 өлкөдөн келген 2000ге чукул спортчу 86 медальдар комплекти үчүн ат салышат. Кыргызстандан 10 спортчу катышууда. Универсиада 2017 оюндарында бүгүн кыргызстандык лыжачылар Кундуз Абдыкадырова менен Тариел Жаркынбаев жарышка чыгып, мелдешти ийгиликсиз жыйынтыкташты. Бул тууралуу оюндардын расмий сайтында маалымдалды. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыгат. Алдыда эртеңки күнгө карай аба ырайы тууралуу маалымат менен кесиптешим тааныштырат. Саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы менен мен Айжамал Исенбек кызы тааныштырам. Эртең 31 январда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жашоо күтүлөт. Күндүз Чүй, Ысык көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда кар жашоо күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы: Баткен облусунда түнкүсүн 0,5 градус суук болот, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Ош облусунда түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Жалал-Абад облусунда түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 13-18 градус суук, күндүз 8-13 градус суук болот. Талас өрөндө түнкүсүн 4-9 градус суук болот, күндүз 0,5 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0,5 градус жылуу болот. Чүй өрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0,5 градус жылуу болот. Ал эми Борбор калыбыз Бишкекте түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат алдыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.